Ошмудагы акыркы кабарларды тизмектеп, алдыда Үмүт телестудиясынан таныштырабыз. Амансыздарбы? Кызматта Артур Тойгонбаев жана Кызбыра Абдрахим кызы бүгүнкү чыгарылышта. Университетте билим берүү чөйрөсүндөгү коопсуздук маселелери талкууланды. 17-25 март күндөрү Ош шаарында өтүүчү республикалык жогорку окуу жайлар арасында универсиадага тандап алуу этаптары башталды. Журналист болгум келеби? Мындай аталышта окуу жайдын журналистика кафедрасы конкурс уюштурууда. 200гө жакын студент 4 чакырымга чуркашты. Кыргыз Европа факультетинин конференция залында билим берүү чөйрөсүндөгү коопсуздук уюштуруу жана педагогикалык өлчөм аталышындагы тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго Кыргыз Республикасынын мектептеринде билим берүү чөйрөсүндөгү коопсуздук маселелерин каржылоо механизмдерин өнүктүрүү долбоорунун координатору Анна Крыленко жана долбоордун эксперти Ош шаардык облустук бийлик өкүлдөрү, тиешелүү жетекчилер, окутуучулар катышты. Тегерек столдо долбоордун ишмердүүлүгү Кыргызстандагы мектептердин билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун камсыздоо, бул долбоорго кирген Кыргызстандагы пилоттук мектептер тууралуу сөз болгон. Журналист болгум келеби? Мында аталышта окуу жайдын журналистика кафедрасы конкурс уюштурууда. Аталган иш-чарага өлкөнүн бардык мектептеринин 10-11 класстарынын окуучулары катыша алат. Сынак электрондук түрдө жүрүп, учурда сунушталган 3 теманын негизинде материалдар кабылданууда. Конкурстун шарттары жана коюлган талаптары боюнча Наргиз Анарбай кызы кененирээк айтып берет. Үстүбүздөгү жылдын 4-мартында окуу жайда журналист болгун келеби аттуу конкурс тартталган. Иш-чара окуу жайдын ректораты, журналистика кафедрасы жана Кыргыз-Түрк факультети тарабынан уюштурулууда. Аталган сынакта 2030 жылдагы Кыргызстан менин кыялымда, Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору жана социалдык тармактар бизге керекпи аттуу 3 теманын негизинде материалдар кабыл алынат. Бұл конкурстың жобасы боюнча 3 темада эссе, макала, дил баян жазса болот, анан каалагандар видео материал даярдашса болот. Макалалар 5 бетке чейин болушу керек, видео материалдар 5 мүнөткө чейин болушу керек. Бул бизге макалаларды 31 мартка чейин кабыл алабыз. Өткөрүлүп жаткан сынак журналист болууну каалаган окуучулар үчүн жакшы багыт болуп берүүдө. Мындай оюн мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн бири Эртөштүк Нурбек уулу билдирет. Ал окууну аяктап журналистика адистигине тапшырууну максат кылган. Эртөштүк журналистикалык кесип аркылуу элге пайдалуу маалыматтар менен керегим тийсе дейт. Ага ылайык өзүн сынап көрүү үчүн учурда конкурска материалдарын даярдоодо. Ошол 3 темага тең кошуп, мындай бардыгына жазып үлгүрсөм деп ойлойм. Себептен ошолордун ичинен мага Кыргызстандын 30-жылдарындагы мен кыялыма деген тема жакты, аябай. Мүмкүн ошол 30-жылдарга чейин биз да ошол журналистика факультетин бүтүп, Кыргызстанга кичине салымыбызды кошсок деп ниет кылар элек. Алгач сынак мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн гана уюштурулган. Бирок кызыккандар көп болгондуктан 10-классынын окуучуларына да катышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Конкурс электрондук түрдө болуп, комиссия тарабынан теманын мазмунга дал келиши, идеянын оригиналдуулугу жана көркөмдүүлүгү бааланат. Конкурстун максаты бүтүрүүчүлөрдүн, жаш жеткинчектердин журналистикага болгон шыгы бар бүтүрүүчүлөрдү эл ичинен алып чыгуу, конкурска катыштыруу, анан конкурстун жыйынтыгы менен жакшы бир мүмкүн ошол дил баян жазып, же эссе жазып, же видео материал даярдоо аркылуу ал ошмунун студенти болуу бактысы да буйрулуп калышы мүмкүн. Ал эми жеңүүчүлөр үчүн уюлдук телефон, кулакчын, китеп жана башка кызыктыруучу белектер каралган. Конкурстун жыйынтыгы 10 апрелде окуу жайда өтүүчү Болочок журналисттер форумунда жарыяланат. Белгилей кетсек, аталган конкурсту салтка айлантып, жыл сайын өткөрүү мерчемделүүдө. Наргиз Анарбай кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт телестудиясы. Таланттуу шайыр жаштар таймашы кароо сынагында Ошмонун таланттары жеңишке жетти.
Сынакта Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети жана Ош ТВ телерадио компаниясы биргеликте уюштурган. Иш-чара таланттуу жаштарды эл алдына алып чыгуу жана чыгармачылыгынын өсүшүнө шарт түзүү, жаштар арасында ынтымакты, достукту бекемдөө максатында Ош шаарындагы жогорку орто окуу жайларынын арасында өткөрүлгөн. Кароо сынактын экинчи айланпасында ОШМУ жана ОГИПнин таланттуу студенттери таймашкан. Жыйынтыгында мыкты даярдыгын көрсөткөн ОШМУнун таланттары жеңишке жетип, кийинки турга жолдомо алышкан. 17-25 март күндөрү Ош шаарында өтүлүүчү республикалык жогорку окуу жайлар арасындагы универсиадага тандап алуу этаптары башталды. Ага ылайык учурда шаардагы 5 жогорку окуу жайлардын билим алуучулары спорттун бокс түрү боюнча күч сынашууда. Мында жалпы 40-ка жакын студент катышып, жеңүүчүлөр республикалык универсиадага жолдомо алышат. Бул турнирге биздин кабарчыбыз да сарасеп салган. Сабырбек Талантбек уулу 8 жылдан бери спорттун бокс туру менен машыгып келет. Ал 2017-жылы бокс боюнча Кыргызстандын чемпиону да болгон. Алдыда университеттин, деги эле Кыргызстандын атын чыгарган мушкер болууну самайт. Ага ылайык бүгүн ал окуу жайлар арасында өтүп жаткан универсиадада күчүн сынууда. Ошмун атын коргоп, ушу турнирге чыгып жатам. Турнирде утсам Бишкекке барам, Ошмун атын коргоп урушуп келем. Ал жакты утсам Мирге барам. Ошо максаттар алда Кыргызстан желегин алда жер билетким келет. Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар арасындагы универсиада старт алды. Спорттук мелдеш жаштарды сергек жашоого үндөө жана алдыда боло турган турнирге күчтүү мушкерлерди тандап алуу максатын көздөйт. Мында жалпысынан шаардагы 5 жогорку окуу жайынан 40-ка жакын студенттер катышууда. Ар бир турнирге катышуу үчүн талыкпаган эмгек, чоң күч керек. Мындай оюн окуу жайдын студенттери билдиришет. Ошондой эле алар үчүн бир тарабынан университеттин намысын коргоо жоопкерчиликтүү болсо, дагы бир жагынан сыймык экенин айтышат. Бул турнирге көптөн бери, көп жылдан бери машыгабыз. Мисалы, бир турнирге алдыга максат коебуз. Ал максатты ишке ашырыш үчүн биз көптөгөн бул жерде эмгектер жаратабыз. Мисалы, өзү отдельно турнир кылып, күнүнө 2 мал спарринг кылып, күнүнөчү, мисалы, бир жумада бир жолу өткөзүп, өзү ичара өткөрөбүз бул бир турнирге чыгыш үчүнчү. Бизде азыр мына 13 спорттун классикалык түрү боюнча толук секциялар иштеп атат. Жакында мына азыркы дене тарбия факультетинин алдына жабык имараттагы чоң бир спорт комплекс, андан кийин табияттануу факультетинин алдына дагы жабык чоң спорт комплекс салуу, ал эми кампусубузда болсо мына түштүк чыгыш шаарчасында 5 чоң спорттук аянттарды салып, балдарыбыздын спорт менен алектенишине шарттарды дагы мындан ары дагы жогорулаталы деген оюбуз бар. Мелдештин алгачкы күнүндө мушкерлер рингке 6 салмак категориясы боюнча чыгышты. Таймаш кызуу жүрүп, жыйынтыгында окуу жайдын 4 мушкери жарым финалга жолдомого ээ болду. Финалдан жеңишке жеткен студенттер республикалык жогорку окуу жайлар арасындагы универсиадага катыша алышат. Сентябрь айынан эле окуу жылы башталган. Ошол мезгилден бери машыгуулар, даярдыктар болуп келүүдө. Тандап алуу мелдеш аяктагандан кийин биз ошол 2,5 жума аралыгында Бишкек шаарына чоң даярдыктарды көрөбүз. Бул даярдыктарды бир өзүбүздүн эле команда эмес, биз башка окуу жайларында командасы менен биргеликте өткөрмөк чечтик. Баса белгилей кетсек, 17 марттан 25 мартка чейин Ош шаарында Кыргызстан боюнча жождордун 1 лигасындагы спорттун түрлөрү боюнча чемпионат өткөрүлөт. Зиягүл Болот кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт телестудиясы. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Окуу жайдын индустриялык педагогикалык колледжинин сулуусу тандалды. Тагыраагы колледждин студент кыздарынын арасында ИПК Переси 2019 сынагы өткөрүлгөн. Аталган сынак 4 бөлүктөн туруп, жалпы 8 студент катышкан. Мында кыздардын чыгармачылыгына жана өнөрүнө баа берилип, жыйынтыгында 2-курстун студенти Надира Жеңиш кызы жеңишке жетти. Ал эми жеңүүчүлөргө кызыктыруучу сыйлыктар ыйгарылды. Эске салсак, аталган таймашта өзгөчөлөнгөн студенттер окуу жайдын колледждер арасында өтүүчү сулуулар сынагына катышуу мүмкүнчүлүгүн алат. Окуу жайдын жаштар комитети Чуркоо боюнча эстафетаны шаардык жаштар комитетине тапшырды. Тагыраагы ОШМУнун 200гө жакын билим алуучулары 4 чакырымга чуркашкан. Алгачкы жолу уюштурулуп жаткан иш-чара окуу жайдын гана эмес, шаардын жаштарын спортко үндөө менен моралдык дем берүү максатын көздөйт. Аталган иш-чарага Мээрим Алмазбек кызы да катышып келген.
Алишер Набой атындагы эс алуу багынын алдына спортбол сулуулук аталышындагы марафондун 200-гө жакын катышуучусу чогулду. Андан соң уюштуруучулардын коштоосунда борбордук аянтты беттей чуркоого старт берилди. Аталган марафон жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Максаты жаштарды сергек жашоого үндөө менен аларды спортко тартуу, ошондой эле моралдык патриоттук дем берүү. Марафонубуз Набай эс алуу багынан баштап, Жеңиш эс алуу багына, андан Жеңиш эс алуу багынан бүгүн мына мэриянын алдына чейин бүгүн марафон кылып атайын жүгүрүп, Кыргызстан деп, Ошмо деп жакшы бир уран чакырып, жүрөгүбүзгө, коомго бир катар жакшы бир таасир калтырып, спорттун бир жакшы бир чагылдырып бере алдык десем жаңылышпайм. Эстафетаны Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасы Изатбек Беркмаматов кабыл алды. Бул жүрүш жакшы саамалыктардын катарын толуктайт. Буга байланыштуу марафонду андан ары салтка айлантууну көздөшүүдө. Бул иш-чараны салтка айландырып, чоң масштабта шаардык деңгээлде уюштурушубуз керек жаштар арасында, шаар тургундарынын арасында. Кудай буюрса, жакын аралыктарда ушул шаардык деңгээлде марафон уюштурганга кам көрө баштайбыз. Катышуучулардын катарын Ошмо мырзасы 2019 наамынын ээси Нурзаман Бектурсун уулу да толуктады. Анын айтымында бул бир чети ден соолукка пайда болсо, экинчиси эргүү тартуулайт. Ал эми учурда маданий иш-чараларга гана эмес, спорт жаатына дагы көбүрөөк көңүл бурулганы жакшы дейт. Бул иш-чарага өзүм кызыккан, спортко кызыккандыктан ушул иш-чараны баштадык. Ушул марафон башталганда бул жака келгенге чейин кыйынчылыктар болгон жок. Буюрса жакшы болду. Жаштарды ар тараптан өнүгүүсүнө жардам берүү биздин максатыбыз. Буга чейин жөө жүрүштөр гана болуп келсе, чуркоо боюнча марафон алгачкы жолу өткөрүлдү. Мында катышуучулар 4 чакырымга чуркашкан. Мерим Алмазбек кызы Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт телестудиясы. Жаңылыктардын ушул жана башка топтомун биздин интернеттеги расмий баракчаларыбыздан көрүңүздөр. Сиздер менен Артур Тойгонбаев жана Кызбырак Абдрахим кызы болдук. Алдыда билгим келет рубрикасы эфирдик жүрүштү улайт. Амандыкта көрүшөлү. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети 31 өлкөнүн 196 университети менен кызматташат. Бул кызматташуу эки тараптуу келишимдердин негизинде жүргүзүлүп жатат. Студенттерибиз академиялык мобилдүүлүк боюнча сыртка ар түрдүү программалар боюнча чыгышат. Алардын ичинде өзгөчө белгилеп кое турган Erasmus+, ДААД, Мевлана, УШОС, Оркун жана башка программалар бар. Андан сырткары түздөн-түз сайттар аркылуу же болбосо мел аралык байланыштар бөлүмүндөгү маалымат аркылуу башка программаларга дагы студенттер катышышы мүмкүн. Эл аралык байланыштар бөлүмү студенттерге маалыматты берүү жана алардын тиешелүү документтерин даярдоого жардам беришет. Биринчиден толук маалыматты эл аралык байланыштар бөлүмүнөн алса болот. Ошондой эле биз маалыматтарды сайтка жайлаштырганбыз. Университеттин сайтында эл аралык байланыштар бөлүмүнүн өзүнүн бөлүмчөсү бар. Ошол жерде толук маалыматтарды андан сырткары биз ар бир факультетке тиешелүү структураларга 500дөн ашык адрес боюнча жума сайын кайсы программаларга кандай конкурстар бар жарыялап турабыз. Андан кийин Erasmus+ программасы жана башка программалар боюнча конкурстар мына чет элдик волонтер Америкадан келген, Германиядан келген, Испаниядан келген мугалимдерибиздин жардамы менен өткөрүлөт. Азыр ар түрдүү программалар боюнча сыртка чыгып окуп келип атышат. Мисалы Erasmus+ программасы боюнча
сыртқа екінші семестрде бізден 18 студент, 8 мұғалім шығып келеді. Мевлана программасы бойынша бүгінгі күнде 100-ден ашық студенттер өз жазылды, 44 мұғалім өз жазылды. Кейінгі жылға ошондой эле ушос бар эки тараптуу келишимдердин негизинде Европанын жана Россиянын, Турциянын, Кытайдын окуу жайлары менен дагы байланышып турабыз. Жүздөгөн студенттерибиз жана жүздөгөн окутуучуларыбыз жыл сайын сыртка чыгып академиялык мобилдүүлүк боюнча окуп келишүүдө. Магистранттар дагы ошондой эле программага катыша алышат. Маселен, Erasmus Plus программасына дагы биздин магистранттар катышып, ал жактан окуп келип атышат. Кадис университетинен окуп келген магистранттарыбыз бар. Ана магистранттар үчүн өзгөчө бир жакшы шарт, жагдай деп мен УШОСтун рамкасында айтар элем. Шанхай кызматташтык уюмунун университети бар. Ошол жерде магистранттар үчүн атайын программалар бар. Жарым жылдан 1 жылга чейин окуп келүү мүмкүнчүлүгү бар. Мына бүгүнкү күндө биздин магистранттарыбыз Белград университетинде, Түштүк Урал мамлекеттик университетинде академиялык мобилдүүлүктө жүрүшөт. Окутуучуларга дагы сөзсүз бар. Маселен, мына Erasmus Plus программасы боюнча экинчи семестрде эле биздин 8 мугалимибиз барышы пландаштырылууда. Бул чоң финансылык да жардам деп ойлойм. Анткени мугалимдерибизге 820 евро транспорттук чыгымдар төлөнөт. Ошондой эле күн сайын 160 евродан келген кеткен күнүн кошо камсыз кылып беришет. Эки тараптуу жана ар тараптуу келишимдердин негизинде программалар боюнча бизде 200-300 мугалимибиз жыл сайын сыртка чыгып ар түрдүү курстардан өтүп келишүүдө. Алло. О, досым, азыр мен сага бир аздан чалсам болобу? Азыр съемка делем. Аха, мейли. Уюлдук телефон, электрондук китепче же ноутбук, түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү камтыган терминалдар, жалпы эле техникалар жана интернет желеси жок бүгүнкү күндө элестетүү мүмкүн эмес. Биздин турмушубуз буларга түздөн-түз байланышта болуп калган чак. Андыктан жаңы технологияларды өнүштүрүү бүгүнкү күндүн талабы. Логиканы өстүрүү, акыл калчак иш жүргүзүү, экономиканы жакшы өздөштүрүү, бизнес жаатында ийгилик жаратуу. Албетте, мунун баары жөнөкөй иш эмес, бирок тагылимдердин бири болгон математиканын жардамында жогоруда айтылган сапаттарды мыкты деңгээлде калыптандырууга болот.
Заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо аркылуу билим берүүдө, илимде жана маданиятта дүйнөлүк мейкиндикке чыгууну көздөгөн. Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоодо, интеллектуалдык потенциалды өндүрүштө, кесиптик ишмердүүлүктө пайдалана алган. Математика, информатика, колдонмо математика, IT технология жана экономика боюнча мыкты кадрларды даярдап чыгарган. Математика жана информациялык технологиялар факультетин тааныштырууну баштайбыз. Факультет 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун курамында физика-математика факультети болуп түзүлгөн. Алгач 75 студент кабыл алынып, биринчи курсуна улуу ата мекендик согушка катышкан жоокерлер, мурда педучилище же мугалимдер институттарын бүтүрүшүп, мугалим болуп иштеп жүргөндөр окуган. Окуу жай университет статусун алгандан баштап физика-математика факультетинин алдында жаңы дистриктер ачыла баштайт. Ал эми 2002 жылдын 1 сентябрынан баштап факультеттеги адистиктердин санынын жана студенттердин контингентинин кескин көбөйгөндүгүнө байланыштуу факультет 2-ге бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө Ошмунун эң ири факультеттеринин бири. Университеттин башкы имаратында жайгашып, окуу процессин уюштуруу, илимий иштерди жүргүзүү, ар түрдүү коомдук маданий массалык иштерге активдүү катышуу боюнча дайыма мыктылыгын көрсөтүүдө. Азыркы мезгилде факультетти өнүктүрүү үчүн биз мына көз карандысыз аккредитациялык агенттиктерден өтүп атабыз. Кече жакында эле биз өзүбүздүн колледждерди АОПО деген көз карандысыз агенттик бар, ошодон өткөрдүк. Бир топ адистиктерди ал эми биз Эднет көз карандысыз адистигинен агенттигинен ушул бакалавриат багытын мына буюрса 2019 жылдын ноябрь айында өтөйүн деген оюбуз бар. Аталган факультеттин окуу процесси учурдагы окутуунун стандарттарына жооп берет. Мындан улам заманбап технологияларды колдонуу менен бирге студенттердин билим деңгээлинин бир топ жогору болушуна шарт түзүүдө. Ошондой эле компьютер, электрондук доска жана жогорку ылдамдыкта иштеген Wi-Fi түйүнү менен да камсыздалган. Билим берүүдөгү сапаттын кемсиздигин камсыздоо аркылуу математика, информатика, прикладная математика, IT технология жана экономика боюнча Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп, ошондой эле интеллектуалдык потенциалы жогору болгон илимий педагогикалык өндүрүштүк кадрларды тарбиялоо жана даярдоо максатында иш жүргүзүп жатат. Учурда факультет материалдык техникалык базаны чоңдоо, окутуунун сапатын көтөрүүнүн жаңы технологияларын ишке киргизүү, окутуучулардын сапаттык курамын жогорулатуу багытында бир нече долбоорлорду жүзөгө ашырууда. Ага ылайык факультетте бакалавр багыты боюнча 7 адистик, магистратура багыты боюнча 6 адистик, ал эми орто кесиптик билим берүү багыты боюнча 2 адистикте кадрларды даярдоону жүргүзүп жатат. Азыркы күндө факультеттин 7 кафедрасындагы профессордук окутуучулук курамдын 98 мүчөсү, анын ичинен 5-и илимдин доктору, профессорлор, бири Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти жана 33-кө жакын илимдин кандидаттары, доценттер жана окутуучулар эмгектенишүүдө. Илим деген бул адамдын эс акылынын туу чокусу. Себеби ким канча жылдан бери иштеп, андан кейін ошо илимге салым кошолот. Көп жылдан бери, мен мисалы үчүн 64 жылдан бери илимдер академиясында иштедим. Дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин багындырабыз деген принцип менен иш алып баратабыз. Акыркы 2 жылдыкта алмашуу программасы боюнча алыскы жана жакынкы өлкөлөргө чыккан студенттердин саны 70 болду. Алыскы болгондо бизде Германияда, Чехия, Испания, Турцияда окуп келишти. Ал эми жакынкы Казакстан, Өзбекстан республикаларында окуу алмашуу жүрүп жатат. МИД факультетинин студенттери үчүн бардык шарттар түзүлүп, кошумча окуу курстары да каралган.
Мында билим алуучулар практика жүзүндө көбүрөөк маалымат алууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ошондой эле замандын талабына ылайык IT программасынын жардамында студенттер ар кандай робот, эсептөө машиналары жана башка техникалык аппараттарды ойлоп таап, лабораториялык кабинеттерде жаңы ачылыштарды жасоодо. Өзүбүзгө ыңгайлуу болуш үчүн ар кандай удобствону түзүп атат. Ошого катар биз мисал катары өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетибиздин башкы корпусунун моделин түзүп, макетин ага жарыктандыруу кылдык. Анын үчүн бизге системдик блоктун жардамында бул макетибиздин жарыктандырып алдык. Бүгүнкү күндө факультетте жалпы 2000ге жакын студент билим алат. Студенттер университетте өткөрүлгөн коомдук, маданий массалык иштерде өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, университеттин деңгээлиндеги студенттик, жатаканада жашоо керемет, КВН, РКС, Ошму мырзасы, Ошму периси конкурстарынын жана волейбол, футбол, шахмат, ордо, теннис жана башка спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү. Биздин факультетте окуу үчүн, студенттердин окуусу үчүн бардык шарттар толугу менен түзүлгөн. Бардык компьютердик класстар бекер интернет тармагына туташкан. Студенттер каалаган учурда келип, өздөрүнүн иштерин каалаган учурда бүтүрүп кете алышат. Факультетибизде тарбиялык иштер боюнча жана маданий иштер боюнча аябай жакшы жолго коюлган. Тарбиялык иштер боюнча айтсак, студенттерибиз спорт жагынан Ошмун уюштурган спартакиада биринчи курстардагы жалпы факультеттер аралык уюштурулган спартакиада жылда байгелүү оюндарга келип келебиз. Анын ичинен быйыл тактап айтсак, биринчи курстарыбыздагы жалпы факультет арабыздагы экинчи орунду ээледик. Анын ичинде 9 коргол деген оюндан студенттерибиз факультеттин эле эмес, университеттин эле эмес, Кыргызстандын деңгээлиндеги олимпиадаларда жеңүүчү болуп келет. Волейбол боюнча дагы кыздар балдарыбыз республикалык деңгээлде оюндарда катышып, байгелүү оюндарда алып келатат. Билим алуу, жаңы технологияларды өздөштүрүү бул факультеттин студенттери үчүн чек эмес. Булар мындан тышкары дагы спорттук жактан, маданий жактан дагы өздөрүнүн бир топ мыктылыгын көргөзүп беришет. Бүгүнкү күндө бизде спортко өтө жакшы маани берилген. Анткени биздин волейболдон сырткары спорттун түрүндө МИД факультетинде абдан көп спортсмендер бар, спортсменкалар бар. Алар бир гана МИД факультетте гана эмес, Ошмунун курама командасында ойношот. Адис болуп, дипломго ээ болгон соң жумушсуз калуу коркунучу бул факультеттин студенттеринде такыр жок. Анткени заман өнүккөн сайын жаңы ачылыштар болуп келет. Мыкты технолог, айтишник, программист, математик бул оңдуу дүйнөнүн агымы менен бирге жүрүп, өнүккөн заманбап мыкты адистер мына ушул факультеттен билим алышат. Сиз да өз келечегиңизге кайдыгер болбой, туура кесип тандагыңыз келсе, алган билимиңиз менен өлкө ичинде гана өзгөчөлөнбөй, дүйнөлүк аренада өзүңүздү көрсөткүңүз келсе, Салам достор, бул клуб кой рубрикасы. Экзамен дегенде эле мугалим менен студенттердин оюна ар кандай нерселер келет экен. Ал эми биз бүгүн экзамен тууралуу тамашалуу сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда эмесе сиздер менен чогуу көрөбүз.
Урматтуу студенттер, айтсаңыздар, бир сессияда канча акча кетиши мүмкүн? 20-30 миң кетип калса керек, аны биз так эсептөө чыккан эмеспиз да. 50 миңдей. 50 миңдей коратам. 20 миңдей кетип калса керек. 50 миң ошондой коратсам керек. 50 миңдей. 15 миң териде. Ал эми өздөрү чет өлкөдө жүрүп, сессиясын ата-энелери бүтүрүп жүргөндөрдүн жообу. Зата 150 миллиардтан болсо керек. Көп эле болуш керек. Билбейм, где-то 500 миллион. Миллион эмес, миллиард болсо керек деп ойлойм, 1 миллиард. 4 миллиард. 7 миллиард. Студенттер сессияга жакын арыктап кетишет дейт да. Сиз канча килограмм таштадыңыз? 52. 60. 50. 62. Мен 68. 46. Мынакей сессия жакындап калды. Мугалимдер сиздин көзүңүзгө кандай көрүнүп жатат? Жылан. Коюн. Жылан. Жылан. Кашкар. Жылан. Мугалимдер сиздерге сессияга жакын эмне кылат? Секрет. Секрет. Саятта. Сиз окууну бүтүп эмне жумуш менен алектенейин деп турасыз? Стройка, чөп, стройка кылабыз. Кайчы? Чабан. Үйлөр тазалайм, кирлерди жуам. Кочман. Жер казып, чөп иштерди. Уйсайм, камыр жасайм, нан жаап. Сиз экзаменден өттүңүз, баары жакшы. Эми эмнелер жөнүндө ойлой баштайсыз? Оромо, манты. Плов, шорпа. Манты, аш. Лакман. Аш, манты. Картошка курма. Агай, айтсаңыз, экзамен учурунда шпаргалка колдонгон студенттерди эмне кылуу керек? Өлүм жазасын киргизсе эми жакшы болот эле. Менче арды билбейм, аябай эле өлтүрүш керек го дейм. Пожизненно бериш керек. Аларды өлүм жазасы эле болуш керек го. Жогорку Кеңештин мыйзамда кабыл алынган жанагы жаза аткаруу кодексинде өмүр бою абакта калууну биринчи эскертиш керек, экинчи анан кийин ошол мыйзам боюнча жазаланыш керек. Сессиядан чогулткан акчаларга эмне машина алдыңыз? Мерс. Lexus деп карайм. Toyota. Мерс. Сессияга жакын студенттер сиздин көзүңүзгө кандай көрүнүп калат? Мышык. Мышык. Мышык болот? Мышык. Студенттер экзамен тапшырып жүрүп арыктап кетиптир да агай. Ал эми сиз канча килограмм коштуңуз? 85-тен 87 килограммга чейин. 70. 50. 60. 86. 75. Мына ушундай тамашалуу жооптор менен биздин рубрикабыз өз соңуна келип жетти. Биз бул рубрика менен сиздердин жүзүңүздөргө бир аз да болсо жылмаюу тартуулай алган болсок, өз максатыбызга жеткен болобуз. Андыктан биздин каналга жазылып, коңгуроочону басып койгон болсоңуздар, биздин видеолорду биринчилерден болуп көргөнү жетишесиз.